Кыргызстанда мындай свободный жүрөсүң да, анан мындай бул жерде көчөлөрү да тар, мындай неме го, а бул аяк бизде мындай башкача да все равно өтөт. Кече бул жана биздин тиякта турган мындай жакта көрбөдүк белек. Ошо баары окшош эмеспи? Ошо мен кайсы жерде экен деп өзүм да таң калам да, анан флагты коюп койсоң сырттан көрүнөт экен. Көрүнөт. Что еще сказать? Мен мындай жакшы сүйлөй албайм бирок. Салам айтып коюңуз. Даже отуруп тамак жегенде кийин баарыбыз омин кылабыз да автоматически. Ошондо мисалы башка арабтар же башка немелер алар андай кылышпайт экен. Же түрктөр да автоматически. А биздин көп мындай окшош нерселер бар. Кадамжайда төрөлүп өскөн Миргүл Сейитказыева 15 жылдан бери Австрияда жашайт. Бириккен Улуттар уюмунун өнөр жай өнүктүрүү уюмунда статистика жана IT департаментинде административдик адис. Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер, эфирде кайрадан мекендештер долбоору. Бүгүнкү чыгарылыш Австрия өлкөсүнүн борбору болгон Вена шаарында өтмөкчү. Австриядагы мекендештердин ийгиликтери жана жетишкендиктери жөнүндө биз айтып бермекчибиз. Азыркы учурда биздин каарманыбызга келдик. Бул жер артымдагы имарат Бириккен Улуттар уюмунун имараты. Бүгүнкү чыгарылыштын каарманы болсо биздин мекендешибиз Миңгүл Сейитказыева болмокчу. Миңгүл Сейитказыева ушул жерде IT тармагында иштейт. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр. Миргүл Сейитказыева 1982 жылы Баткен облусунун Кадамжай шаарында туулган. 1999 жылы Кадамжайдагы номер 17 мектепти алтын медалы менен аяктаган. 2004 жылы Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер факультетин аяктаган. 2004-2005 жылдары Ош шаарындагы Агахан мектебинде англис тилден мугалим. 2005-2006 жылдары эл аралык өнүктүрүү жана кызматташуу проекттеринде изилдөөчү Актет жана Мерси корпус. 2006-2007 жылдары Бишкектеги ЭКГУ академиясынын саясаттануу магистратурасын бүтүргөн. 2007 жылы май-август айларында Ашкабад шаарында ЭКГУнун Туркменстандагы миссиясында стажировкада болгон. 2008-2009 жылдары Вена шаары Австрия ЭКГУнун парламенттик ассамблеясынын изилдөөчүсү. 2010-2017 жылдары Вена шаарында жайгашкан эл аралык уюмдарда проект адиси. 2018-2023 жылдары Бириккен Улуттар уюмунун өнөр жай өнүктүрүү уюмунда статистика жана IT департаментинде административдик адис. 2022 жылдан баштап Фергана өрөөнүнүн Ротари клубунун мүчөсү. Бош убактысында фортепиано ойногонду жактырат. Дүйнө жүзүнө саякатка чыгууну каалайт. Саламатсызбы, Миңгүл айым. Бүгүнкү ушул Австриядагы мекендештер долбооруна катышып бизге интервью бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан негизи эле ушул кантип Австрияга, Венага келип калдыңыз? Бул жакта эмне жумуш кыласыз? Негизи кантип башталды? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Азыркы турган жерибиз жөнүндө да. Саламатчылык. Мен атым Миңгүл Сейитказыева. Мен 15 жылдан бери Австрияда, Венада жашаймын. Мен келгеним себеби мен Кыргызстанда Академия ОБСЕ деген жогорку билим жай ала турган жер бар. Ошонун магистратурасын бүткөнмүн. Анан ошондон кийин мени ушул жерге парламенттик ассамблея ОБСЕнин штаб-квартирасына мени чакырган. Анан ошодон бери 2008 жылы келдим. Ошо 15 жылдан бери ушул жерде. Ооба. Азыркы учурда ушул Бириккен Улуттар уюмунда иштеп атасыз да? Ооба. Ошондо кайсы багытта, кайсы немеде иштейсиз? Мен өзү негизи администрация, анан ошо поддержка деп коет, support, IT тармагында иштейм. Анан мен United Nations Industrial Development организациясында иштейм. Ал кыргызча кантип которулат? Өнөр жай. Өнүктүрүү боюнча. Өнүктүрүү боюнча өнөр жай бөлүмүндө. Бөлүмүндө. Ооба. Өзүнчө организация, ошонун бир IT отделинде иштеймин. Азыр биз сиздин ошол офисиңизге келе атабыз. Бул жерде канча өлкө менен Бириккен Улуттар уюму иштейт? Ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз. Эми бул жерде негизи Вена бул Нью-Йорк, Вена, Женева, Найроби деген ООНдун
4 ошондой немеси бар да, штаб-квартирасы. Ошол биздин Венада, ошол мен иштеген өнөр жай боюнча, өнөр жай өнүктүрүү боюнча уюмдун штаб-квартирасы жана ошо атомный энергетика боюнча МАГАТЭ деп коет. Анан кийин по запрету ядерных испытаний, мен орусча эле айтып берейин. Анан UNODC деген да организация. Ошо жерде жайгашкан. Жайгашкан да. Анда эмесе сиздин офисиңизге кирсек, Ушул бул жак биздин немебиз, конференц билдинг деп коет. Чоң ушундай чогулуштар, конференциялар өтө турган жер. Анан ушул бул эмнеге мага бул жер жагат? Кире беришинде ар бир өлкөнүн мындай туулган күнү деп коет го. День независимости, эгемендүүлүк. Ошол жерде неметип коет. Силер эгерде кече күнү келсек, Кыргызстандын да немеси бар. Эгемендүүлүгү да. Эми бүгүн 1 сентябрь Өзбекстандын немеси, ну тоже биздин кошуна мамлекетибиз, приятно. А так ошо бул жактан киребиз, Бул жер Ротунда деген бул латынча төгөрөк деп которулат. Бул ушул жерде смыкаются все здания. Ошо бүт имараттар, ошо А, Б, С, ошо немелер ушул жерде баары чогулуп менен ошол холлго чыгат да мындай, Ошо 10-чу этажда мен эмгектенемин. Ошол менин кабинетим. Ошо кече бул жана биздин тиякта турган эмне жакта көрбөдүк белек ошо. Ошо баары окшош эмеспи? Ошо мен кайсы жерде экен деп өзүм да таң калам да, анан флагты коюп койсом сырттан көрүнөт экен. Көрүнөт, Ошол кече майрам болду эле, эгемендүүлүк ошонун үчүн. Бул жакта эми биз ошо ООНдун немеси бар да, жанагындай космос боюнча да бир агентствосы бар. Ошонун выставкасы. Болду, Көргөзмөсү бул ушу ар кандай спутник бир немелер. Немете турган. UNOSA деген. Ошо немеде United Nations Office for Outer Space Affairs дейт. Ошо космос жөнүндөгү немелер да, тоже. Бул здание Кофи Аннан. Кофи Аннан да бул генеральный секретарь ООН болгон да, бул киши. Ошол в честь него ошо назвали ошол зданияны. Ошол жерде да портрети бар. Кофи Аннан да? Кофи Аннан да. Ал өзү африкалык эмеспи анан ошо? Ооба. Көп неме кылган да. Ал киши да өтүп кетти эми. Өтүп кетти. Ошого арнап атайын коюшкан. Азыр мына ушул имараттын ичинде турабыз. Меңгүл айым айтып берсеңиз, негизи эле сиздин жумушуңуз кайсы багытта, кандай жумуш жасайсыз? Эми мен в основном ошол IT отделинде бул бүт ошо IT обеспечение да, ошо компьютердин бир запчасть, бир нерселерин бүт баарын неме закуп кылабыз. Анан ошо жана много разных софтвер деп коет. Ошо программаларды закуп, анан ал мөөнөтү бүткөндөн кийин дагы жаңылануу ошол да эми. В основном ошол. Административный жакта. Бул жакта жумушка орношуш үчүн ушундай тил билиш керекпи же кантип келип калдыңыз? Негизи эле кайсы тилдерди билиш керек? Кайсы окуу неме өтүп университеттен окуу борборунан өтөбү же биздин университеттин дипломдору деле буяка өтө береби? Кандай? Негизи тил билиш керек, англис тилин жакшы билсең, анан эми ошо эл аралык уюмдарда иштесең, ошо тажрыйбаң болсо, ошол өтө бересиң, даже дипломуң деле карайт. Бирок мен ошо диплом Академия ОБС-н бүткөнмүн. Өзү саясаттануу боюнча немемин, бөлүмдө магистратурам бүткөнмүн. Анан эми Кыргызстанда, ой, Бишкекте Академия ОБС политология боюнча. Анан эми ар кандай иш боло берет экен, ошол административный бүт баары эми неме да, проект боюнча иштесең болот экен. Ошол негизи тил билиш керек. Тил жакшы эле, анан тажрыйба. Мен бирок Кыргызстанда өзү Баткен областынан болом. Кадамжай деген жерден. Анан иштегенмин мен международный организацияларда, эл аралык проекттерде, ошо Актет деген бар, Мерсико,
ошолордо иштегенмин, ошо негизи тажрыйбам бар эле да, анан бияка да келип. Бирок неме кылыш керек, ошо интервью, отбордон өтүш керек да. Неме атайын Ооба. комиссия болот. Комиссия болот, алар чакырып, анан сени жантип неме кылат да, эми сынап, ар кандай суроолорду берип, ошондой немелер бар. Эми мындайча айтканда бизди көрөрмандарды кызыктырган суроо да бул делечи. Зарплата, маянасы канча биякта, анан налогтор кандай, негизи эмне страховка, медицинский страховка дегендей, ошолор кандай? Бул эми негизи Бириккен Улуттар уюмунун эки түрдүү контракттары бар да. Местный деп коет, анан международный деп. Эми мен международный эмес, мен местный болуп киргенмин, себеби мен уже көп жылдардан бери Австрияда жашаймын. Анан мен уже местный страховкам бар, бүт немелерим. Бирок бунун эң мындай башкы плюсу, жакшы жери налог төлөбөйт. Себеби биз жанда экстратерриториялбыз да, биз мындай Австриянын немесине, мыйзамдарына баш ийбейбиз. Биз айлыкты накта алабыз, ошол чоң мындай плюсу. Жана брутто, нутто деп коет экен, ошондо толук аласыңар, э? Ошондой нетто алабыз да, биз андай немебиз жок. Салык төлөбөйбүз, освобождение. Биякта Австрияда азыркы учурда ушул Венада алалы, мисалы үчүн эми үй бүлө болгондон кийин балдарды мектепке берүү, мектептер кандай биякта, окутуу формасы кандай, бекерби, ошол жөнүндө эле айтып берсеңиз. Өзү негизи бекер окуу немеси. Себеби Австрия бул Европанын ушу көп мамлекеттеринен эң жандай социал жактан коргой турган мамлекет да, бул social welfare деп коет. Аябай булар бүт условия түзүп берген да. Камсыздоо жагынан. Камсыздойт, аябай жакшы коргойт. Энелерди, мисалы, анан балдар үчүн пособие көп неме төлөнөт, анан ошол бесплатно. Мен уулум мисалы 11 жашында, Эрмек. Ал гимназияда окуйт, а кызым мектепте окуйт. Мектепте окуйт. Бекер. Бекер, да. Бекер мындай немелер, бүт бесплатно негизи. Бирок частное образование деле бар. Мисалы, бул ООН структурасында көбү келип, мисалы, международный бюросу Венада, Женевада, ар жерде мынтип ротация болуп жүрөшөт да. Алар балдарын жөн эле ошо международный школага берип коюшат. Анан оңойдо ар жерде английский, любой жерге кетишет. Мен бирок жергиликтүү болгону менен мен немис тилин да жакшы билем. Ошондуктан мен балдарым немисче окушат. Ооба. Хофбургтабыз. Бул Хофбург бул ошо австриялык падышалардын немеси да, эми сарайы деп коебуз, сарай. Ушул жерде Франц Йозеф эң акыркы предпоследний император, падыша ушул жерде эми немеси болгон да, жашаган жери. Анан азыр музей, бул жерге кирип көрүп чыкса болот, кантип ошол кезде интерьерлерди көрүп, ошондой кантип жашаган булар. Анан азыркы убакытта Австрия эми монархия жок. 100 жылдан бери, анан республика болгондук немеби, бул жерде президент жашайт, бундес-президент деп коет, федеральный президент. Могул жерде? Байрактар, да, байрактар. Ушул полностью мына здание, ошо бундес-президент неметкен. Анан булардын да национальный праздник болот октябрда, 26 октябрда. Ошол күнү ар бир Австриянын жараны келип аудиенция кылып чыкса болот. Мындай очередьте ар бир кирип, анан президентке мындай саламдашып, мен да бир жолу куттуктап, жөн эле эми ошондо. Майрам менен, Майрамдап, да, ошончо болот. Анан мен да бир жолу киргенмин ошол. Ооба, ал кезде Фишер деген президент эле. Ошол киши менен мен учурашып, бирок сүрөтүмдө эле эч нерсем жок экен, мен анда билбеп турмун да. Бирок көбү ошондо австриялыктар эми башка, мисалы, бизде региондор бар го, Баткен, там Нарын, ошол жактан алыс жактан келишет да, Тироль, тиги Клагенфурт, Каринтия. Австриянын региондорунан келип атайын келишип, бул жерде чоң майрам болот. Бизде жана 31-нде да чоң майрам болот го, булар да ошентип майрамдашып, анан ушул жерге кирсе болот. Ошондой мындай открытый да, эми мындай карасаң. Бул жактын президенти деле мындай жөнөкөй болуп, кандай охрана менен жүрөбү же кандай, ошондой эле айтып коюш. Бул азыркы бундес-президент аябай жөнөкөй киши. Жок, мурдагылар деле жөнөкөй киши эле. Ал просто эмди көчөдө, метродо өзү жүрөт экен да. Даже интернеттен тапсаңар болот. Александр. Охранасы жок эле кадимкидей.
Вандербелен просто метрого түшүп, анан тамак кылбай эле мындай рюкзачок тагынып алган, жана булар бутерброд жеген жакшы көрүшөт го. Типа обедке барып, убакыт көп кетет, анан бутерброд салып алып, ошентип жөнөкөй адамда охранасы эч кими жок. Даже мен бир жолу көргөм ошондо Штефансдомдон метродон чыгып кетип атканын көргөмүн. Анан мен сразу таныдым да, иман газеттерди окуп неметип. Анан башка бирөө может даже тааныбайт эми, тем более туристтер билишпейт да. Маегибиздин уландысында азыркы турган жерибиз жөнүндө деле бир айтып кетсеңиз, анан маегибизди улантсак. Бул эми Австриянын эң мындай ири жерлеринде деп айтсам болот, себеби бул жер Австриянын падышасы, аял киши болгон Мария Терезия деген канышасы да, туура айткандай. Ал Габсбург династиясынан. Анан бул мындай өзгөчө кыйын аял болгон экен да. Бул келгенде ал кезде эми аялдарга власть бербечү экен да. Анан бул Габсбург дегендер аябай Европада аябай чоң мындай династия болгон, Испанияда, Нидерланды, башка жерлерде болгон. Анан бул кишинин, бул инсандын атасы өлгөндөн кийин завещание жазган экен, кызыма өтсүн деп, бирок алар тоготпой талашкан экен да, эми жок мага тиет деп, анан согуш башталган. Бул аял немеге келгендечи, эми бийликке келгенде, анан бул аябай Австрияны мындай бийлигин неметкен да, даражасын аябай кандай десем көтөрүп, бекемдеп, анан ошо согушуп, мына Пруссия, Франция, Бавария көп немелер менен согушкан экен да, Испания. Это историяда, тарыхта борьба за австрийское наследство деген да неме бар да. Көп талап тартыш неметип кетет эле, Австрия могло бы не остаться. Тиги жагы немистер, бияктан испанецтер неметип кетет эле. Ошол бул киши эми Австриянын армиясын бекемдеп, реформа кылып, аябай мындай видный деятель. Анан и эми женщина, да, аял катары. Мен да, так как я женщина, поэтому я выбрала этот персонаж, потому что мне ближе всего. И ал киши, значит, 16 бала төрөгөн экен да. Анан бул эми кечке согуша берип, даже мындай анекдот бар экен да, эми я все время беременна, я все время воюю деп неме кыла берет экен да, бул все время. Анан жадап, анан ойлойт экен да, эми кантип мен Австрияны престижин немесин көтөрөм деп. Ушул бүт балдарын мындай выгодный неме дейт, брак по расчету. Тиги корольго берип, кызын немеге Франциянын королуна берип, там Италиянын немелерине берип, ошентип бекемдейт экен да. Кудалашып. Вот точно. Кудалашып. Точно ошо. Правильно ошо кудалашып. Даже у него ошондо лозунг бар эле да, не через войну, а вот через marriage, да. Ар бир адамдын өзүнүн кыялданган ою, максаты болот. Ошол сиз ушул кыялдарыңызга жеттиңизби? Кыялдарыңыз орундалдыбы? Негизи эле бул жашоодо ошол сиз ойлогон ой максат менен жашап атасызбы? Кандай болот? Бул эми аябай татаал суроо. Мен мынтип айтсам болот, мен дагы эле өзүм издеп жүрөм дегендейчи. Изденүү багытында. Изденүү, ооба. Себеби эми ал кезде мен, мисалы 15 жыл мурун биринчи келгенде, мен деле ойлойт элем ушул эл аралык уюмдарда иштесем жакшы болот депчи. Эми ошол максатка жеттим. Анан эми үй бүлөм бар, балдарым бар. Эми мен бактылуу эле аял деп ойлоймун. Анан дагы мен Кыргызстанга дагы мындай көп мындай неме бергим келет да, мындай жардамбы же пайда. Мисалы мен постоянно Кыргызстанга барып турам. Жайында балдарымды алып барам. Анан мындай эми байланыш болуш керек да, все равно так эле кетип калып, и все равно биз оказывается мындай корни дейт го, мындай ар бир неменин тамыры болуп. Мен тамырым эми кыргызстандыкмын да, мен ошо Орто Азияданмын. Анан ошол себептен мен кандай десем, мындай байланыштамын. Анан биз ошо 1 жыл мурун Ферганская долина, Фергана өрөөнүнүн Ротари клубун ачтык.
өзү Кыргызстанда 2 ротари клуб бар, ошо бир Бишкекте, ал ошо мурун 90-жылдары эле ачылган экен. А эми биз ошо 1 жыл мурун Фергана өрөөнүндө жөн эле Ош деп, вот полностью ошо Фергана өрөө дале Өзбекстандын да, Тажикстандын да немелери кирсе болот да. Биз эми ошо максатыбыз мындай тынчтык болсун, биз эми ошо чек ара мындай немелерибиз көп да. Ошо мындай проблемаларыбыз болбосун, анан биз все равно баарыбыз мындай немелерибиз бир да эми. Хотя алар деле тажиктер, алар там фарс тили же өзбектөр тигиндей башка, биз жандай кочевой, бирок негизи биз мындай мусулманбыз. Түрк тилдербиз. Анан тиги тажиктер менен деле мынтип карасаң сөздөрүбүз аябай көп экен фарс тилиненчи. Мен бул жерде тажик досторум бар. Өзбек, казак, ошо түркмөн окшош сөздөрүбүз. Анан мындай даже отуруп тамак жегенден кийин баарыбыз омин кылабыз да автоматически. Ошондо мисалы башка арабтар же башка немелерде алар андай кылышпайт экен. Же түрктөр да автоматически. А биздин көп мындай окшош нерселерибиз бар. Анан жандай плов деп коет го, аш жашап баарыбыз эми. Ошондой объединяющий моменттерибиз бар. Азыркы учурда ушул сиз мына айтып аткан нерселер аябай маанилүү. Анан бир суроону берип кетет элем, ушул жөнүндө эле айтып кетсеңиз. Мисалы үчүн, ошол Өзбекстан менен Тажикстан менен бизде чек ара бар да. А бул да биз келдик, бул жерде 26 өлкөнүн арасында чек ара жок экен да. Мына ошол жөнүндө деле айтып бериңиз, азыр биздин көрүүчүлөргө кызык болуш керек. Ооба, бул аябай кызык да. Мен ошол как раз Кадамжай мындай Фергана областы менен чектешип турат да. Анан кийин прям постта мындай чыксак эле вот Вадил пост. Анан, например, мен Кокон немесине барайын десем, ал жерде да кайтпас деген Халмион жактан да тоже пост да. Анан Шахимардан тоже аябай сонун жер, бирок анклав болуп калган. Анан бизде Курбанкөл сонун мындай немелерибиз бар да, канатная дорога, ал жакка тоже пост да. Анан эс алуучу жайлар сонун мындай Тодо, Альп лагерь мисалы бар, кооз жер, бирок ошол менен блокировка болуп атат да, анан туризм да өспөйт атат. Анан мынтип карасам ошо постто турабыз, эми өзбектөр деле, кыргыздар деле, анан баарыбыз эле мындай ошодон эми тоскоолдук экен да баарыбызгачы мындай карасам. Мен деле ойлойм, биз деле ошо Европа Союзундай когда-нибудь биз деле ошо границаларды неметип, жоготуп, ортобузда да, мисалы тышкы границаларды бекемдеш керек, а бирок өзүбүз ич ара деп эмне дейт? Ичкери немелер немесе жакшы болот эле да, мисалы барып келип катышып, ошондо азыр мисалы мен бул жерде жашайм, мен спокойно мисалы Хорватияга барып келдим. 1 сааттык неме экен, самолет менен жол. Как Ош Бишкекте эле учкандай, зато келесиң Адриатическое море. Алардын тили эми башка, но все равно Европейский Союз да, эч бир паспорттун контроль эч нерсе жок. Же мына Словения жакын жерде деле, мисалы Чехия, Венгрия, машина менен барса деле болот да. Спокойно жана Вохананда контроль жок, паспортуна эч кандай да? Жок, спокойно. Анан булардын канча өнүгүп атат да, туристтер деле келсе бир эле Австрияны көрбөй, раз Венгрия жакынкы жемеле, Словакия, Чехияны көрүп кетишет да, Италия жакын. Ошол мен оюмча ушундай биз деле ошентип ойлонушубуз керек да, Орто Азиялык неме кылыпчы, интеграция деп аябай азыр көп сүйлөшүп атат немелерчи. Биз деле ошондой болсок жакшы болот эле. Бул жакка келгенде ошол башында сизди ошол Кыргызстандан келгениңизди билип, кандай кабыл алышты негизи австралиецтер? Австралиецтерби? Эми көбүнчө Кыргызстанды билишпейт, чын айтсачы. Бирок мындай окуган культурный адамдар Чыңгыз Айтматовду в первую очередь, потому что анын китептери немисче көп которулган. Анан Кыргызстан десең эле Киргизия деп бүт баары ошо Гүлсары, ошо жана Прощай Гүлсары немелер ошо бүт баары которулган да. Ошолордун бүт баарын билишет, билимдүү. А так биз жөндө мындай такыр неме жок да, билишпейт. Бирок кийин уже биле баштады, тааныштыра баштады. Ооба, тааныштыра баштады. Эми мисалы мен досторум болсо, алар мисалы плов жасап берип, үйгө чакырып, неме кылсаң, аларга деле кызыктуу да, ай плов кандай, бул башкача тамак, тоже интересно. Анан азыр эми көп эле билип калыш. Мен бирок менин немелерим, досторум көбүнчө эми ошо международный организациялардан да. Башка өлкөлөрдөн келген. Да, алар тоже командировкага барышат, анан интересуются, Кыргызстанга барып барат элем.
Mesela bir италиялык досум бар, ОБС-де иштейт. Ал мисалы вот жакында Бишкекке барып келди, аябай менен сурады, каяка барышым керек деп прям жазып, алар чага барды. Анан ошол Ысык көлгө барат элем деп ошентип көп неме пландаштыр да. Анан аябай жакты. Анан дайыма мен барганда шырдак алып кел дейт. Анан ошол шырдактарын алып келип неме кылам да. Жагат аябай. Это необычно. Я это видела, италиялык Миланда болот. А там выставка жана экспо болгон да. Анан ошол жерде көрүп, мен ошол жерде көргөнмүн. Аябай сонун экен. Эми необычно. Эч ким жасабайт да, бизден кыргыздар эле жасайт. Анан ошого кызыгып, мага дайыма заказ кылат да, ошондой алып кел деп. Ошол анан мындай суроода азыркы учурда ушул биздин келечектеги жаштарга чет өлкөгө келип окуйм, билим алам, андан сырткары иштейм дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Бул жакка келиш үчүн эмне кылыш керек? Эмне мыйзамдарды билиш керек? Кандай жол менен? Эми мен бул жерге ошо международный организация боюнча келгенмин. Эл аралык ошо организация. Эми бул үчүн сөзсүз англис тилин билиш керек. Анан эми так как бул немисче сүйлөйт бул жерде, страна проживания, бул немисче да билиш керек менин оюмча. Потому что көп эле мисалы международный экспаты деп коет, алар келип англисче сүйлөп любой жерде бара берет, бирок менин оюмча жергиликтүү элдин да культурасын билиш керек. Себеби менин австриец коллегаларым мисалы аябай мындай тарынат да, булар ушинтип келип ушунча бизден неме кылышып, без налог акча алышат, зарплата, немелерибизди көрүп, бирок биздин бир дагы даже немисче тилибизди үйрөнбөй кетишет деп. Ошондой мен укканмын да, мен бир коллегам бар австрийка. Анан менин оюмча ошол немис тилин да үйрөнүш керек. Ал кыйын, бирок англис тили оңоюраак. Бирок немис тилин деле деп эми курска барып, алардын культурасын неметип үйрөнүш керек. Кыргызстан азыркы учурда мындай ушу европалык багытта өзгөрүү багытында кетип атабы? Кандай багытты тандабасын, бирок ошо жакшы ой менен, жакшы максат менен ошо жакшы өзгөрүүлөрдү киргизип, Европанын стандарттарын киргизип, андан сырткары азыр дүйнө жүзүндө мисалы үчүн ошол эле өзүңүз билесиз, өнүккөн өлкөлөрдө индустрия өнүккөн, техника өнүккөн, IT тармак өнүккөн да. Келечекте ушу Кыргызстанга каалоо тилегиңиз кандай болот? Ушу биз кантип өнүксөк болот? Кандай көрөсүз? Менин оюмча Кыргызстан мындай жакшы эле багытта кетип атат. Анан, конечно, мындай немелер боло берет, это временное, потому что эми все равно мындай эски немелер, понятиялар неметиш үчүн, бирок биз мындай эмне жагат ошо Орто Азиянын немелеринен, мамлекеттерин биз эң динамичныйбыз. Анан сразу кайнап билинип турат да биздечи. Бул жакшы. Себеби мисалы мен Туркменистанда жашагам, Өзбекстан деле жакын немеде билем. Мындай аларда мынтип көп басып турат да, басып, анан алар мындай билинбейт, бирок алар если взрыв болсо, это очень опасно. А бизде мен оюмча мындай либеральныйбыз биз, анан биз ачык сүйлөй беребиз, биз эч мындай коркпойбуз. Ошол ушу жакшы деп ойлоймун. Биздин ошо демократия. Бул жакта деле ошондо мындайча айтканда жанагы сөз бар го, Кыргызстан бул демократиянын аралчасы деп коет да. Ошолга сиз ишенесиз, ошол чындыкта турабы? Ооба, мен ишенем. Мындай Кыргызстанга келгенде мындай өзүң мындай эркин сезесиң да. Даже мына Австрияда мен мындай өзүмө булар эми закон, они очень законопослушный го, мыйзамды тигимден, а Кыргызстанда мындай свободный жүрөсүң да. Анан мындай бул жерде көчөлөрү да тар, мындай неме го, а бул бизде мындай башкача да все равно этот. Эми өзүң, может быть, я тоже субъективно, эми өзүң жериң неме кыла берем. Ооба. Азыр сизге эркин микрофон берели, ушул өзүңүздүн каалоо тилегиңизди туугандарыңызга, Кыргызстанга саламыңызды айтып, биздин эркин микрофонго сүйлөсөңүз болот. Окей. Эми менин каалоом ушу Кыргызстанга биз ушу 32 жыл болуппуз, эгемендүүлүү болгонубузга. Эми көп айтышат бизге мындай свалилось на голову биздерин. Бирок менин оюмча биз эми
күрөштүк бул немеге. Эми 90-жылдары эмес, бирок андан мурун делечи биз канча мисалы сталинский репрессия болгон туурабы, ошондо биздин элиталарыбыз неметкен, анан үркүн болгон. Ошондо деле национальное самосознание немебиз болгон. Анан мен оюмча мы заслужили дейм да, мындай и очень мындай кандай десем келечегибиз кең эле. Просто биз азыр өзүбүз мындай жакшы менеджмент болушубуз керек да. Мамлекетти да жакшы пайдаланып, элибизге көп мындай пайда келиш неме кылышыбыз керек да. Кандай десем. Эми жаш биздин ошо населениябыз жаш, ошонсу да большой плюс да. Ана жаштар көп. Ошол жакшы. Мен каалоолорум эми Кыргызстан өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Что еще сказать? Мен мындай неме жакшы сүйлөй албайм бирок. Салам айтып коюңуз деген эмеге туугандарга. Эми туугандарым көрсө, баарыңарга салам, чоң салам. Жаштарга эми немеге умтулуш керек да, билимге, илимге көп иштеп, аракет кылып, ошондо бар жок болот деп ойлоймун. Күнгүл айым сизге чоң рахмат биздин долбоорго катышып бергениңиз үчүн, Австриядагы мекендештер долбоорунда. Анан сиздин жумушуңузга ийгилик каалайбыз. Дагы бийиктиктерге жетишиңиз, ден соолукта болуңуз. Анан биздин компаниянын атынан ушундай кичинекей белектерибиз бар. Кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат.